Салам достор, менин атым Артур. Мен улуттук олимпиаданын экинчи турунун суроолорун түзгөн адамдардын бири болом. Жана азыр биз силер менен экинчи турдун суроолоруну талдап чыгарылышын көрөбүз. Так, биринчи суроодон баштайлы. Биринчи суроодо бизде карате эшиктер жөнүндө суроо болгон. Так, карате эшиктер жөнүндө бул суроону чыгарганда эң маанилүүсү бул ол фактты түшүнүү, что эгерде бизде карате эшик турса, анан биз бир денени аткыбыз келсе, кандай аткыбыз келсе, денени атабыз, и бул дене учуп кетет. То есть өтө бир алыс жака, же болбосо карате эшиктин гравитациялык таасиринен алыска учуп кетет. Эгерде гравитациялык таасирине ашкыбыз келсе, анда биздин ылдамдыгыбыз, атылган ылдамдыгыбыз жарыктыктын ылдамдыгыга барабар болуш керек. Ушул фактты эске алсак, суроону чыгарыш оңой болуп калат. Так, именно вот биз учуп кете турчу ылдамдыгыбыз жарыктын ылдамдыгына барабар болгон үчүн карате эшик бизге кара болуп көрүнөт. Себеби анын радиусунун ичиндеги заттар алар уже качып кете албай калат. Себеби жарыктын ылдамдыгы баарыбыз билгендей эле эң максималдуу болгон ылдамдык, андан көп аша албайбыз. Демек, эгерде бир дене карате эшиктин ичинде болсо, ал даже жарыктын ылдамдыгы менен кетсе дагы, ал уже гравитациялык таасиринен ашып өтө албай, чыга албай калат. Так, демек, биздин ылдамдыгыбыз канча болуш экенин түшүндүрүк, эгерде бизде бир денени аткыбыз келсе. Эми бул дене үчүн энергия сакталуу закону жазалы. 1/2 mv квадрат. Бул баштапкы энергиясы, массасын м деп коелу. Бул карате эшиктин бетинде болгон энергия. Кийин, эгерде биз алыска учкубуз келсе, бул жака келгенде биздин энергиябыз толугу менен 0 болот. Демек, биздин кинетикалык энергиябыздын өзгөрүшү биздин потенциалдык энергиябыздын өзгөрүшүнө барабар болуш керек. Потенциалдык энергиябыз канчага өзгөрдү? Аягында 0, а башында болсо G m бөлүнгөн r жөн эле r болот. Так, бул жерде чоң m бул карате эшиктин массасы, m деген бул какой-то бир дененин массасы. Кичине m канчага барабар болгон маанилүү эмес, себеби бул жерде экөө кыскарып кетет. Вот бул биздин биринчи теңдемебиз, и албетте v барабар c-ны дагы бул жерге кийин кошушубуз керек. Бул экинчи теңдемебиз болсо, что m барабар бул карате эшик үчүн анын тыгыздыгы ρ деген тамганы белгилеп алайлы. Көбөйтүү анын көлөмү. Карате эшик бизде шар формасында болгон үчүн v бизде 4/3 π r кубка барабар. Эми бизде эки теңдеме, эки белгисиз, m менен r бизде азырынча белгисиз. Бизге минималдуу массасын табуу керек. Минималдуу массасын вот ушул теңдемеден чыгарып алсак болот. Так, давайте r'ды чыгарып алайлы. Бул жактан, өйдөдөгү теңдемеден. Бул жактан r барабар 2g чоң m бөлүнгөн c квадрат. Мен v-ны ордуга c-ны алмаштырып койдум. Эми муну алабыз дагы экинчи теңдемебизге салабыз. Аны салсак, m барабар ρ көбөйтүү 4/3 π. Эми r куб дегенде мына ардын ичиндеги баарын кубка көтөрүш керек. Анда 2 бизге 8 айланып калат. 8g куб m куб бөлүнгөн c квадраттын кубу бул 6-даража болуп калат. Биз даражаларды көбөйтөбүз. Эми бул жерде
бир мны кыскартса болот. Анан давайте калган баарыны сол жака өткөзөлү. Сол жака өткөзсөк бизде оң жакта жалгыз m квадрат калат. Сол жака бизде кайсылар өтүп калат? 3 c 6 даражада бөлүнгөн 4 көбөйтүү 8 болот аслында. 32 пи ро g куб эми бул жактан m барабар тамыр астында 3 c 6 даражада бөлүнгөн 32 пи ро g 3 даражада. Бардык сандарды ордоруна койсок, бизде масса 8.15. Давайте сразу неме точкадан кийин тынчылык байлап коеюн. 8 көбөйтүү 10-дун 30 даражасында килограмм болуп чыгат. Демек силер 8 деген биздин жообубуз болот. Себеби бизде жоопту 10-дун 30 даражасында жазылат экен. Кийинки суроо. Кийинки суроодо бизде жердин радиусун болжолдошубуз керекпиз. Стратосфердин ордуна туруп. Бул жерде эмнени кандай факты маанилүү? Неменин бул жерде колдонулуп турчу факты что күн бизде өтө алыс турат. Ошон үчүн күндөн келген нурлар, жер бетине келген нурлар баары бири-бирине параллелдүү болуп келет. Ошол фактыны эске алып чыгарыш керекпиз. Эгерде муну эске алсак, давайте вот мына жерде 2 А жана С шарларынын ортосунда бурчту белгилеп алайлы. Альфа деп алсак болот. Эми бул жерде бизде АРЗ деген жердин радиусу, ошону табышыбыз керекпиз. Бул жерде көрүнбөшү мүмкүн. Ал АРЗ. Ушуну табыш биздин максатыбыз болот. Давайте еще мына А жана С ортосундагы аралыкты бизге беришкен, аны L деп алайлы. Анда бизде мына жер Lге барабар. Бул жерден бизге мындай теңдеме жазсак болот. Биздеги L бул эмнеге барабар? Бир толук бурчтун аркасы болгон үчүн бул альфа көбөйтүү жердин радиусу АРЗ болот. Альфаны бул жерде албетте радиан менен эсептейбиз. Так, бул бир байланыш. Эми экинчи байланыш бул көлөкө менен байланыштуу. Так, карагыла. Эгерде бизде мына А деген точкада, А шарында биз эмени койсок, таякты койсок, анын нурлары түшкөн. Давайте башка тартып эле көрсөтөйүк. Так, вот мына жер. Азыр биз А шарында турабыз. Анан бул жерде бизде таяк турат, тике болуп. Анан бизге күндүн нурлары келип жатат. Давайте кызыл менен эле белгилейин, бул жер жакшыраак көрүнүш. Так, күндүн нурлары бизге альфа деген неменин бурчтун астында келет. Мына жер бизде альфа болот. Так, бизге таяктын узундугу берилген, бийиктиги h мына жер. Көлөкөнүн узундугу L бизде мына жак астында болот. Эми бул жерден да бизге бир байланыш. Мына жер бизде 90 градус, демек тангенс альфа барабар h бөлүнгөн L деп жазып алабыз. Эми бизде эки теңдемени бириктиребиз дагы. Так, бул жерден альфаны арк тангенс h бөлүнгөн L деп жазып алсак болот. Эми муну алабыз дагы.
биринчи байланышыбызга салабыз альфанын ордуна. Анан ал жактан жердин радиусунун теңдемеси чыгыш керек. Давайте астынан жазайлы. Баарын бириктирсек, бизде L барабар альфа r z болчу. Бул жакта rz бул L бөлүнгөн альфа, альфа деген эмне? Бул арк тангенс h бөлүнгөн кичинекей L. Эми бардык белгисиздерди ордуна коюп чыксак, анан аягында жоопту километрге айлансак, жообубуз 6535 болуп километр болуп чыгат. Так, мына болжолдоо өтө точный болжолдоо, себеби азыр биз билебиз жердин радиусуну 6350 тегерегинде депчи. То есть мына болжолдоо өтө точный. 100 километрден азыраак ошибка менен табылган экен. 150-170 километр. Бул өтө аз. Это 5%. Так, болду. Бул экинчи суроонун башка эч нерсе сураган жок. Кийинки өтөлү. Так, үчүнчү суроо. Бул жерде бизде металлдан жасалган диск айланып тегеренип түшүп жатат экен. Бизден эмнени сурашат? Алкагы менен борбордун ортосундагы потенциалдык айырманы тапкыла дейт. Чекесиндеги и ортосундагы потенциалдык айырма. Так, муну табыш үчүн давайте бир точканы карайлы. Ушул дисктин бетинде. Анан центрдан ушуга чейинки аралыкты x дейли. Анан ушул точкада бир электронду карайлы. Бир электронго таасир эткен күчтөр. Бул жерде буга кайсыл күчтөр таасир этет? Буга заряды бар болгон үчүн, анан бул жерде электр талаасы бар болгон үчүн буга түртүлөт. Кандай күч таасир этилет? Анын заряды E деген бул электрондун заряды болуп жатат. Көбөйтүү E. Чоң E бул электр талаа, а кичинекей E электрондун заряды. Эми ушул электронго Ньютондун экинчи законун жазайлы. Ньютондун экинчи закону эмне дейт? F барабар m эми бул жерде F деген E чоң E'ге барабар. Бизде m деген бул электрон массасы болсо, биз электрон жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Анан ылдамдануусуну биз омега квадрат x аркылуу жазып алсак болот. Омега бул бурчтук ылдамдыгы, а x деген точкага чейинки аралыгы болот. Эми бул бир теңдеме. Бирок бизге бул жетиштүү эмес. Бизден сураган бул электр талаасы эмес, бизден потенциалдык айырманы сурап жатат. Ошон үчүн мына теңдемени дельта x'ке көбөйтөлү. Эмне үчүн? Себеби бизде E дельта x деген бул потенциалдык айырманы берет. Давайте сначала кичинекей E'ни оң жакка өткөзөлү. Ошондо me бөлүнгөн E омега квадрат x болот. Анан эми ушуну дельта x'ке көбөйтсөк, бизде E дельта x барабар me омега квадрат бөлүнгөн E x дельта x болот. Так, эми сол жактагы бизде E дельта x деген бул
дельта фи болот. Дельта фи деген ошол бул x деген координатадан какой-то бир дельта xке жылсак, биздин потенциалыбыз, чыңалуубуз канчага өзгөрөт. Ошону көрсөтөт дельта фи деген. Эми биз дельта фини бардык точкалар арасында суммалап чыгышыбыз керекпиз. Себеби биздин x'ибиз биз центрден аягына чейин алмашып жатат. Демек биздин интервалыбыз ал 0дон арга чейин. Эми оң жакта бизде x дельта x деген турат. X дельта x деген бул дельта x квадрат бөлүнгөн 2 болот. X дельта x бул дельта x квадрат бөлүнгөн 2. Эми ушуну ордуна коелу, астына жазайлык. Дельта фи барабар болот m e бөлүнгөн e омега квадрат и дельта x квадрат бөлүнгөн 2. Эми бул дельталарыбыз бизде 0дон арга чейин x'in өзгөрүшү, дельта финин толук өзгөрүшү бул как раз таки биз издеген потенциалдуу айырма u болуп калат. U барабар демек me омега квадрат бөлүнгөн e. Эми дельта дегенде бул аягында, то есть x r болгондо бул r квадрат бөлүнгөн 2 минус башында бул 0 квадрат бөлүнгөн 2. Так, мына ал жак 0 болот албетте. И аягында биздин формулабыз me омега квадрат r квадрат бөлүнгөн 2 e болуп чыгат экен. Эми сандарды койсок, биздин жообубуз 7 көбөйтүү 10дон минус 12 болуп чыгат. Демек биздин силер белгилей турчу жооп бул 7 болушу керек. Так, болду. Бул 3-үнчү суроо чыгарылышы. Кийинкиси температурасы градус болгон муз кубы. Бул суроодо карагыла. Бизде бир ысык чай турат экен. Анын ичине бизде бир кубик муз ыргытат экен. Кубиктин температурасы 0 градус. Чайдын температурасы бизге берилген эмес. Бизге эмнени берди? То, что бир немени ыргыткандан кийин, бир кубикти ыргыткандан кийин бизде температурабыз канчага өзгөрдү? Дельта Т1 ге өзгөрдү. Давайте мындай көрсөтүп коеюн. Дельта Т1 барабар 12 градус. То есть температура 12 градуска азайды. Кийин мындан кийин эмне кылат? Мындан кийин бизге бул эмеге, чайга дагы бир кубик таштайбыз. Бул дагы 0 градус Цельсия, так эле ошондой. Экинчи немени ташагандан кийин эмне болду? Экинчи кубикти ташагандан кийин бизге температурабыз дельта Т2 деп коелу. 10 градус болуптур. Так, эмне үчүн дельта Т азайды? Себеби бизде биринчи кубик салгандан кийин биздин массабыз көтөрүлүп калды. Эгерде бул жердикин m десек, анан кубиктикин кичинекей m десек, уже могул моментте бизде массабыз m плюс m болчу. Биринчи кубиктен кийинчи. Ошон үчүн массабыз көбөйгөн үчүн бизге көбүрөөк энергия керекчи температура көтөрүш үчүн. Ошон үчүн температурабыз азайтыш үчүн температурабыз азыраак деңгээлге азайды. Эң аягында биздин массабыз m плюс 2m болуп калды. Эми суроону чыгарайлы. Биринчи теңдемебиз, биринчи бул эменин теңдемеси, биринчи кубикти салгандан кийинки теңдеме. C m дельта Т 1 барабар m лямбда плюс Cm Т 1 минус дельта Т 1.
Так, Т1 деген бізде ең баштапқы температура чайдың. Бұл жерде С деген бұл чайдың же болбосо суунун сыйымдуулугу, а лямбда деген бұл муз эригенде музду эритиш үчүн канча энергия керектелиши. Так, бұл жерде бардык жагыны Cm'ге бөлөйлү. Теңдемени алып, mc'ге бардык жагыны бөлөбүз. Бардык жагыны mc'ге бөлсөк бизде m бөлүнгөн кичинекей m T1 дельта T1 точнее барабар лямбда бөлүнгөн c плюс T1 минус дельта T1. Так, дельта T1-ди бул жака өткөзүп коелу. Ошондо m бөлүнгөн кичинекей m плюс 1 дельта T1 барабар лямбда бөлүнгөн c плюс T1 болду. Бул биринчи теңдеме, анан эми болсо экинчи теңдемени жазайлы. Так, бирок каралы, экинчи теңдемени давайте сразу биринчиден эң баштапкыдан эң аякыга өткөн абалды карайлы. То есть биз бир кубикти салып, кийин экинчи кубикти салбайлы, эки кубикти тең сразу салганын карайлы. Эки кубикти сразу салганда бизде жообубуз өзгөрбөйт, себеби бизге бирдей эле энергия коротулат. Бирок теңдеменин формасы бир аз башка болот. Себеби так, Cm кашанын ичинде дельта T1 плюс дельта T2 деп жазам. Себеби температура бизде биринчи дельта T'га азайды, дельта T1ге азайды, кийин дельта T2ге азайды. Барабар 2 m лямбда, 2 m себеби бизде 2 m массадагы муз салынды. Плюс 2 mc и температуранын өзгөрүшү T1 минус аягындагы температура T1ден дельта T1ге азайды, кийин дельта T2ге дагы азайды. Эми бул жерде жанакындагы окшотуп 2 mc'ге бөлөлүп бар бүттүк жагына. 2 mc'ге бөлсөк бизде m бөлүнгөн 2 m дельта T1 плюс дельта T2 барабар лямбда бөлүнгөн c плюс T1 минус дельта T1 минус дельта T2 болуп калат. Эми жанакындай эле мол экөөнү алабыз. Сол жака ыргытабыз. Ошондо дельта T1 плюс дельта T2 кашанын сыртына калат. А кашанын ичинде бизде 1 плюс m бөлүнгөн 2 m калат. Оң жакта болсо лямбда бөлүнгөн c плюс T1 жанакы бойдон эле. Эми бизде эки теңдеме болуп калды. Экөөнүн тең оң жагында окшош выражение пайда болду. Лямбда бөлүнгөн c плюс T1 деген. Ошон үчүн экөөнү бири-бириге барабарлап койсок болот. Экөөнү бири-бириге барабарласак, давайте бул жака жазайык. m бөлүнгөн m плюс 1 дельта T1 барабар дельта T1 плюс дельта T2
кашанын ичинде 1 плюс чоң m бөлүнгөн 2m. Бул бизде бир теңдеме, и бул жерден бизге m бөлүнгөн m керек. Дельта t1 анан дельта t2-ни билебиз. Биз t1-ди билбейт элек да, t1-ди өчүрүп неме жок кылып салдык. Бул теңдемени чыгарсаңар, анда жыйынтыкка келесиңер. Чоң m бөлүнгөн кичинекей m барабар 2 дельта t2 бөлүнгөн дельта t1 плюс дельта t2. Мына жерде кашаны ачып, m плюс m бөлүнгөн m'ди бир жакка топтосоңор. Так, давайте азыр эле кылып салайын. Лучше. Так, мына жакта оң жагы бизде неге барабар болот? Дельта t1 плюс дельта t2 көбөйтүү m бөлүнгөн 2m плюс дельта t1 плюс дельта t2 болот оң жагы. Ал сол жакта m плюс m дельта t1 плюс дельта t1 болот. Мына экөө кыскарып кетет. Кийин мына ал менен мына ал жок болуп кетет. Анан эң аягында дельта t2-ни сол жака өткөзүп, дельта t2 анан 2-ни келтирсек болот мына жактан. Жок, токтогула, мына жерде кыскарганда мындай кыскарбайт. Бизде мына жак жоголот, бирок бул жерде жарымы калат. Себеби бул азыр бизде 2 m бөлүнгөн m болуп жатат да. Анан биз бирөөсүн кыскартсак, мына 2 жоголот дагы. Бул ушул бойдон калып калат. Так, анда давайте токтогула. Анда биз бир аз башкачараак кылышыбыз керек. Эки калып калыптыр. Так вот, 2 m бөлүнгөн 2m, анан бирөөсү кетет. Эми биз муну алып бул жака алып келебиз. Ошондо бизде m бөлүнгөн 2m, анан кашанын ичинде дельта t1 минус дельта t2 болот. Оң жакта дельта t2 калат. И вот анан дельта t1 минус дельта t2-ни алып келесиңер. Анан дельта t-ни алып келсеңер, аягында бизде экөөнүн m бөлүнгөн m барабар болуп калат. 2 дельта t2 бөлүнгөн дельта t1 минус дельта t2. Так, мына жерде ортосунда минус экени. И сандарды койсок, 2 көбөйтүү 10 бөлүнгөн 12 минус 10, 20 бөлүнгөн 2, 10 болуп чыгат. Бул демек бизде чайдын массасы салынган муз кубиктердин массасынан 10 эсе чоңураак экен. Демек, кубиктин массасы бул чайдын массасы бөлүнгөн 10. Бул 100 грамм бөлүнгөн 10. Аягында 10 грамм болуп чыгат экен. Так, дальше кийинки суроо. Бул бизде 5-чи суроого келдик. 5-чи суроодо бизде сырткы эмелер жок болгон үчүн, бардык күчтөр консервативдүү болгон үчүн, Y огундачы,
Бизде энергия сакталуу закону иштейт. Энергия сакталуу законун жазсак, давайте бурчка жазайын. mg чоң барабар бул башындагы энергия. И альфага келгенде энергиясы канча болуп калат? Энергиясы кинетикалык энергия mv квадрат бөлүнгөн 2 плюс mg r косинус альфа болуп калат. Себеби ал немесин алсак, бийиктигин алсак, бул жак r болсо, бул жак бизде r косинус альфа болот. Бул жерде эми mдер кыскарат. Анан r косинус альфаны сол жака ыргытсак, анан 2-ге көбөйтсөк, бизде v квадрат барабар 2g r 1 минус косинус альфа болот. Анан аягында тамырасын алып коебуз, эки жагына тең. Анан v чыгып калат. V ошондо 2gr 1 минус косинус альфа тамырасында болот экен. Так, бизде альфа 60 градус, демек косинус альфа бул 1 бөлүнгөн 2. Анан 1 минус 1 бөлүнгөн 2 бул 1 бөлүнгөн 2 болот. 0,2 менен 0,2 кыскарат дагы. V бул тамырасында gr, g 10, r бизде тоже 10, демек астында 10 квадрат. Тамырасында 10 квадрат болсо, тамырдан 10 метр бөлүнгөн секунда болуп чыгып калат. Так, кийинкиси. 6-чы суроо. Бизде эки өтө массивдүү объект космосто экөөнүн ортосунда айланып жатат экен. Бизге булардын омега квадратын табыш керек экен, окей. Бул жерде эң биринчиден эмени жазып алайлы. Арлардын байланышын. Так, мына О деген бул эки массанын центр массы болот, демек. Ого чейинки О точкасы бизде центр масс болсо, анда бизде моундай бир теңдеме бар. Теңдеме жазып алсак болот. Бизде кичинекей m көбөйтүп кичинекей r барабар болуш керек. Чоң m көбөйтүү чоң r. Кийин калган теңдемелерибиз булар Ньютондун экинчи закону болот. Давайте күчтөрдү жазып чыксак, бизге эки денеге тең F деген таасир этет, экөөнү тең бирдей эле маанидеги. Ньютондун 3-чү закону боюнча, F'тин мааниси бул G m бөлүнгөн r плюс r'дын квадраты тартылуу күчү болот. Эми ушул тартылуу күчү экөөнү тең тиешелүү ылдамдануусуну берет. Эгерде аны эске алсак, так, сначала давайте кичинекей денеге жазсак. Кичинекей дене m омега квадрат кичинекей r. Так, бул дегени азыр Ого чейинки аралыкты жазышыбыз керек, кичинекей rчы. То есть бул азыр бул кичинекей дене О точкасына айланып жатат. Омега деген бурчтук ылдамдык менен. Ого чейинки аралыгы кичинекей r, массасы m. Бул ma болду да, Ньютон 2-чү закондачы. Вот ушунчалык ылдамдануу бизге кайсы күч берет? F деген күч, F деген эмне? Бул G mm бөлүнгөн r плюс r квадрат. Бул кичинекей денеге болчу. Чоң денеге да жазсак болот. Чоң денеге чоң m көбөйтүү омега квадрат көбөйтүү чоң r болот. Себеби мунун радиусу кичинерээк. Массасы чоңураак, бирок радиусу кичинерээк болуш керек. Буга кайсы күч таасир этет? Буга ошол эле күч таасир этет. Gmm бөлүнгөн r плюс r'дын квадраты. Эми
бул жерде эмне кылсак болот? Бул жерден эки жоопту сразу алсак болот. Так, давайте 0 деген индекс кошуп коелук. Берилишине жазыптыр. Мына жерден негизи биринчи теңдемени алсак, биринчи теңдемеден мондай омега 0 квадратты жазып алсак болот. То есть чисто биринчи теңдемени карасак, омега 0 квадрат барабар болот. Кичинекей мдерди кыскартсак болот. Ошондо бизде g чоң м бөлүнгөн кичинекей r келип калат. Анан r плюс r квадрат деп жазсак болот. Омега 0 квадрат. Ошол эле омега 0 квадратты так карагыла азыр мына ал жактан бизде m бөлүнгөн кичине r барабар кичине m бөлүнгөн чоң r. То есть мына ал жердеги чоң m бөлүнгөн кичинекей r'ды кичине m бөлүнгөн чоң r менен алмаштырсак болот экен. Алмаштырсак анда теңдемебиз бир аз формасын өзгөртөт. G кичинекей m бөлүнгөн чоң r бул жагы өзгөрбөйт. r плюс r квадрат болот. Вот. Так, бул эки форманы так бизде дагы бир жол менен жазсак болот ушуну. Аны үчүн бизде эки теңдемени кошуп чыгыш керек. Кайсыларды кошобуз? Мына ал жерде сначала вот кичинекей m менен чоң мдерди кыскартып алайлы эки теңдемеденчи. Анан вот ушул эки теңдемени өзара кошуп чыгабыз. Сол жагында бизде омега 0 квадрат кашанын ичинде чоң r плюс кичинекей r болот. Оң жакта болсо бизде g бөлүнгөн r плюс r квадрат бул жалпы көбөйтүндө, анан кашанын ичинде бизде чоң m плюс кичинекей m калып калат. Чоң m плюс кичинекей m. Вот. Анан мына жакта r плюс r'ды бул жакка өткөзөбүз. Анан бизде даражабыз 2-ден 3-кө айланып калат. Омега 0 квадрат барабар g m плюс кичинекей m бөлүнгөн r плюс r уже куб болот. И жалпысында бизде 1, 2, 3 түрү менен жазсак болот. Жооптор менен салыштырсак бизде так биринчиси туура келет. Анан үчүнчүсү C варианты туура келет. Вот калгандары биздикиге окшош коюп жок, Калгандары бизде туура эмес. Так, кийинкиси. 7-нчи суроо. Так, давайте 7-нчи суроону аягына калтырайлы, себеби бул эң кыйын суроо. Берилген теңдемелерде 20 баллдуу өтө көп убакыт алат. Вот мына жерде бир отдельный бет дагы даярдап койгонмун. Так. 8-нчи анан 9-нчу суроолор. Так, буларда электр чынжыры, анан биринчи суроодо эмне дейт? Табактын ичинде, резистордун ичинде өткөн заряд дейт. Так, резистор ичинде өткөн зарядты табыш үчүн биз эмне кылабыз? Биринчиден немени жазып чыксак болот? Бизге энергия үчүн байланыш керек. Так, биринчи бизге немени жазып алайлы? Конденсатордун чыккан жылуулугунун теңдемесини. Конденсатордон чыккан жылуулукту бизде Q2 менен берилген экен. Алгачкы учурда ачкыча алгандан бою. Бул жерде азыр бизде ачкыч ачык турат экен башында. И ага чейин бизде ток жок. Ачкычты жапканда бизде системада ток пайда болот. Анан конденсатордо заряд үйүлө баштайт. Вот конденсатордо үйүлгөн зарядты QC дейли. Азыр биз
QC'ni табабыз. Эмне үчүн QC'ни таап жатасыңар, табабыз десеңер, бул жерде азыр биздин максатыбыз эң аягында башкы максатыбыз QR'ды табуу. Бирок QR'ды таба турчу теңдемебиз жок. Ошон үчүн биз биринчи QC'ни табабыз, анан кийин биз батарея аркылуу өткөн зарядты QE деп белгилеп алсак, ошону табабыз. Анан эң аягында заряд сакталуу законун колдонобуз. Бизде QE плюс QR плюс QC баарынын суммасы 0 барабар болуш керек. Бизде заряд бул чынжырдан эч жакка чыгып кетпейт. Эми чынжырды жаап кийин ачкандан кийинки чыккан жылуулук конденсатордагы бул Q2 болсо, демек Q2 барабар конденсатордун заряды квадраты бөлүнгөн 2C. Ушундай теңдеме болот. Кийин бул жактан бизде QC канчага барабар болот? QC барабар там арасында 2 Q2 анан C. Калькулятор менен эсептесеңер, примерно 3.46 микрокулон болуп чыгып калат. Эмне үчүн муну жаза алабыз десеңер, бизде ключту экинчи жолу ачкандан кийин биздин системада, биздин чынжырда жалгыз гана конденсатордон жылуулук чыга алат. Себеби резистордо жылуулук чыгып туруш үчүн анын ичинде немеси болуш керек. Ал аркылуу ток өтүш керек. Резистор аркылуучу. Конденсатор ал убакыт өткөн сайын өзү заряды чыгып кетет. Неме аркылуу. К ачылгандан кийин бул резистор аркылуу бардык энергия ушул неме аркылуу чыгат. Конденсатор аркылуу. Ошон үчүн Q2-ни биз конденсатордун заряды аркылуу жазсак болот. Так, бул ключ ачылгандан кийин болчу. Бул жерден QC'ни таптык. Эми биз QE-ни табышыбыз керек. Так, анан QE-ни кантип тапсак болот? QE-ни табыш үчүн биз немени жазсак болот? Давайте өйдөракка жазайлы. Бизде батарея үчүн анын жасаган жумушун жазайлы. Батарея жасаган жумуш А деп жазып алсак, бул анын немеси EMF көбөйтүү батарея аркылуу өткөн заряд QE. Бир жактан болушуга барабар, а экинчи жактан батареянын жасаган жумушу бул единственный күч болуп жатат. Биздин системада жумуш жасаганчы. Ошон үчүн батареянын жумушу эмнеге барабар болот? Биздин системадан чыккан толук жылуулукка барабар болот. Башында дагы и аягында дагы. Вот. Эми муну чыгарсак. Так, бул жерден биз QE-ни таба алабыз. QE барабар болот. Q1 плюс Q2 бөлүнгөн эпсилон. Эсептесеңер 3.74 чыгат. Примерно. Анан эң аягында QE менен QC'ни таптык. QR болсо, ошондо бизде бул неме аркылуу батарея аркылуу өткөн заряд QE минус конденсатор аркылуу өткөн заряд QC болот. Вот себеби заряд эч жакка кетип калбашы мүмкүн эмес.
эгерде батарея аркылуу мынча өткөн болсо, микрокулон, конденсатор аркылуу ушунча өткөн болсо, демек калган заряд бул жактан өткөн болот, орто жактан. Экөөнү кеметсеңер, канча так аягында 0.28 микрокулон деген жооп чыгат. Бул бизде вариант А болот. Бул 8-чи суроо болду. Анан 9-чу суроо. 9-чу суроодо бизде канча убакытка ачкычты К ачкычын ачып жаап турду дейт. Аны табыш үчүн Кирхофтун экинчи законун жазайлы биздин системага. Кайсыл учурда? Азыр биз мына жака жазабыз. Эмени ключ жабылган моменттен баштап. Так. Эпсилон барабар болот. R көбөйтүү R плюс I кичинекей R көбөйтүү R. Так. Экөөнүндө токтор разный болот. То есть бул жерде I кичинекей R болсо, анан бул жакта I R. То есть какой-то бир бөлүгү экөөнүн айырмасы бизде конденсаторго кетет. Бирок конденсаторду биз пока аралаштыргыбыз келбейт. Вот мына жерде эми карагыла. Биз азыр ушуну дельта Т-га көбөйтсөк, то есть дельта Т дегенибизде ключ К ключу жабык болгон мезгилгечи бизде Е дельта Т барабар болот R R көбөйтүү дельта Т плюс кичинекей R И кичинекей R дельта Т болуп калат. Эми мына жерде бул жердеги И чоң R көбөйтүү дельта Т деген бул дельта Q R'га барабар болот. Бул дегени резистор аркылуу өткөн заряд. Жөн эле QR деп коелу. И кичинекей R дельта Т бул кичинекей резистор аркылуу өткөн жалпы заряд болот. Эми QR анан Q чоң R Q кичинекей R менен алмаштырсак, давайте ылдыйга жазайык. Бизде E дельта Т барабар болот чоң R QR И плюс R И Q кичинекей R. Так, эми мына жерде Q кичинекей R'ды Q кичинекей R бул Q E'ге барабар болот. Эмне үчүн? Себеби эми кичинекей резистор менен батарея бир участокто турат. Биздин чынжырдачы. Ар бир неме батарея аркылуу өткөн заряддын баары резистор аркылуу дагы өтүшкө мажбур. Ошон үчүн кичинекей резистор аркылуу өткөн заряд бул негизи батарея аркылуу өткөн зарядка барабар. Ошон үчүн мына жерде Q R'дын ордуна E деп жазсам эч нерсе болбойт. И биздин теңдемебиз даяр. Дельта Т ошондо бизде неге барабар экен? R Q чоң R плюс R Q E'ге и баарын бөлөбүз чоң E'ге. Бардык сандардын ордуна койсок, бизде жообубуз 65,2 секунда болуп чыгат. То есть D варианты. Кийинкиси 10-чу суроо. 10-чу суроодо бизде карагыла, эгерде система теңдештикте турса, демек мына жерде экөөнүн аралыгы бирдей болгон үчүн бизде М1 3 килограмм болуш керек. Себеби аралыктары бирдей. Кийин бул жакты карасак, бул жакта да аралыктары бирдей. Демек эки жактан таасир эткен салмактары дагы бирдей болуш керек. Оң жакта бизде 3 килограмм плюс 3 килограмм 6 килограмм, а сол жакта демек М2 тоже 6 килограмм болуш керек. М2 менен М1 таптык, демек экөөнүн суммасы канча болот?
9 килограмм болуп калат. Кийинки 11-чи суроо бизге ылдамдыктын убакытка жараша өзгөрүү графиги берилген экен. Биздин аралыгын тапкыла дейт. Аралыгынын табыштын оңой жолу бул аянт аркылуу. Эгерде vt графиги берилсе, vt графигинин астындагы аянты, вот азыр мен жашыл менен боёюн. Вот ушул жашыл бизге s'ти берет, басып өткөн аралыкты. Эми ал аянт эмнеге барабар болот? Так, ал үчүн биз эмени 2 трапезоидка бөлүп алсак болот. Же болбосо немеге бөлүп алсак да болот, 3 бурчтуктарга бөлүп алсак да болот. Так, давайте вот мындай кылайлы. И мындай кылайлы. Ошондо карагыла, бизде биз фигураны 3 отдельный фигурага бөлүп алдык. Астында бизде тик бурчтук болуп жатат. Так, мына жер 6 болот. Мына жерде S1, S2, S3 деп алсак, S ошондо S1 плюс S2 плюс S3. S1 деген бул 6 көбөйтүү 7 болот. Буга кошобуз S2. S2 деген бул 6дан 10го чейин көтөрүлүп жатат. То есть бул 4 болот айырмасы. Көбөйтөбүз 4кө. Основаниясы тоже 4. Бирок аны 2 бөлүшүбүз керек, себеби бул 3 бурчтук болуп жатат. Кошобуз S3. S3 бизде тоже 4, бирок бул жерде көбөйтөбүз 3кө и бөлөбүз 2. Ал жерде 2 болот. Бул жерде тоже 2. Ал жер 42, бул жерде 8 и плюс 6. То есть S барабар 42 плюс 8 плюс 6. То есть 56 метрге барабар. Так, кийинкиси 12-чи суроо. 12-чи суроодо балдар бизде берилиште ката кеткен экен. Ошон үчүн бул суроону биз эсепке албайбыз. Суроонун берилишинде ката бар болгон үчүн. Аны азырынча өткөзөбүз. Кийинки суроо 13-чү суроо. Бизде бир M1 деген блок турат. Ал сууда жарымы чөмүлөт экен. Эгер үстүнө M2 деген массаны койсок, M1 бизде толугу менен чөмүлүп калыптыр. Бизден M2 бөлүнгөн M1ди сурап жатат. Так, давайте немени жазайлы. Уравнение баланса. Биринчи жана экинчи учурдагы Ньютон экинчи законун карайлы. M1ге кайсы күчтөр таасир этет? Ылдыйган салмагы таасир этет. M1G. И өйдөгө бизде Архимеддин күчү, Архимеддин күчү. Так, ρ S деп алайлы, суунун тыгыздыгын. Давайте ρ S деп алайлы, суунун тыгыздыгын. M1дин тыгыздыгына ρ дейли. ρ S көбөйтүү суунун ичиндеги көлөмү бул V бөлүнгөн 2 болот. То есть M1дин жарым көлөмү суунун астына чөмүлгөн үчүн V бөлүнгөн 2 и көбөйтүү G болот. Вот. Бул биринчи случайда экөө бири-биринде теңдештикте турат. Ошон үчүн ρ S V G бөлүнгөн 2 барабар M1 G-га. Так, M1ди давайте ρ V деп жазып алайлы, же ушул бойдон эле калтырайлы. Ладно, ушул бойдон тура берсин. Бул биринчи теңдемебиз. Экинчи теңдемебиз. Так, экинчи случайда бизде кандай күчтөр таасир этет? M1ге бизде вот M1 плюс M2-ни карайлы. M1 плюс M2 ылдыйга. M1 плюс M2 экөөнүн салмактарынын суммасы ылдыйга таасир этет. И өйдөгө жанакындай эле Архимеддин күчү, бирок карагыла. Бул учурда M1 толугу менен чөмүлүп, ошол үчүн бул жерде V эле болот. ρ S V G эле болот. И экинчи учурда дагы бизде теңдештикте турат, ошон үчүн ρ S V G барабар M1 плюс M2 G.
Так, давайте вот биринчи теңдемеден бөлүнгөн 2-нин ар жакка ыргытайлы. Ошондо бизде мына жер 2 болот, и мына жердеги жоголуп кетет. Ошондо бизде rows with g-ны 2m1 g-га алмаштырсак болот экен. Ошону алмаштырайлы. 2m1 g барабар m1 плюс m2 g. G'лар кыскартат. m1-дикин сол жака өткөзсөк, m1 барабар m2 болот. Демек m1 бөлүнгөн m2 же болбосо m2 бөлүнгөн m1 бирге барабар болот экен. То есть экөөнүн массасы бирдей болуш керек. Кийинки суроо 14-суроо. Так. 14-тө бизде 2 моль идеалдык газды биринчиден экинчи өткөзүштү. Бизде бул газдын ички энергиясынын өзгөрүүсүнү табыш керек экен. Бул суроону чыгарардан алдын бир нерсени байкайлы. Так, бизде PV барабар нью арта деген теңдеме бар. Бул жактан карагыла. V бөлүнгөн T-ны жазып алсак. Давайте P-ны деп алайлы. P барабар нью ар T бөлүнгөн V. Ал жерде T бөлүнгөн V деген турат. T бөлүнгөн V бул ал жерде альфа бурчун десек, вот альфа бурчунун котангенси болуп калат. И бул жерде мына альфа бурчу туруктуу болуп турат. Демек бизде T-нын V-га бөлүнгөн болгон үлүшү бул туруктуу бойдон турат экен. Эгерде T бөлүнгөн V туруктуу болсо, нью ар дегендер да бизде туруктуу. Демек бизде P дагы туруктуу болуп турат экен. То есть бизде процессибиз изобардык процесс экен. Эми процесс изобардык процесс экенин билгенден кийин суроону чыгарыш оңоюраак болуп калат. Термодинамиканын биринчи законун жазайлы. Q барабар газга берген жылуулук бул дельта U плюс А. Биздин максатыбыз дельта U'ну табыш керек. Ошон үчүн дельта U барабар Q минус А болот. Эми А деген бул эмне? А деген бул изобардык процесс үчүн P көбөйтүү дельта V. Так, P-ны могул жактан тапсак, жазып алсак болот. Ордуна коебуз. И аягында дельта U барабар Q минус нью ар T бөлүнгөн V көбөйтүү дельта V. Дельта V деген бизде немебиздин көлөмүбүздүн өзгөрүшү 12 минус 4. То есть давайте дельта V деп коеюн. И чеке жазып коелук, дельта V бул 8 литр деп. И вроде все. Бардык керектүүлөрдү таптык. Так, мына жерде T бөлүнгөн V-ны каалаган точканы алсаңар болот. Себеби баарында бизден эмебиз T бөлүнгөн V өзгөрбөйт. Ошон үчүн давайте биринчини алсак болот. Q-ну билебиз, нью ар V1-ди билебиз. Биринчи точкадагы T менен V. Дельта V-ны да билебиз. Баарын ордуна койсоңор, калькулятордон силер 9972 джоуль деген жоопко келишиңер керек. Ошол биздин ответ болот. Кийинки 15-суроо. Берилген схемага Е1-ди тапкыла дейт. Так, бул суроо Кирхофтун закондору менен оңой эле чыгат. Биринчи мындай бир круг жөнөтөлү. И Кирхофтун биринчи законун жасайлы. Бул үчүн
E3 минус E2. Себеби экөөнүн экөө карама каршы карап жатат. Биринчиси так E2 бизе токко каршы, а E3 по направлению тока. Токтун дальше айдап жатат. Ошон үчүн бунун мааниси плюс менен алабыз. Так экөө барабар болушу керек. Так, мына жерде ток, эң астында дагы ток I3. Так, I3 көбөйтүү. Так, 2 Ом плюс 1 Ом. Давайте сандарын жазайлы, 3 болот. И кошобуз I2 5 ампер көбөйтүү 2 Ом. Вот. Азырынча I3 белгисиз, бирок ал эч нерсе эмес, аягында чыгып калат. Экинчи теңдеме жазганда. Так, давайте белгилүүлөрдү жазып алайлы. 24 минус 5 бул жер 19. Оң жакта болсо I2 бул 5, демек 10 плюс 3 I3 болот, Муну кемитсек 9 болот. 9 3кө бөлсөк I3 барабар 3 ампер деген маани чыгат. Эми неменин Кирховдун экинчи законун колдонушубуз керек. Ал жердеги кесилишүүдө. Ал жерде бизде кирген токтордун суммасы I1 плюс I3 барабар болуш керек. Чыгып жаткан токтордун, I5 дедим го, I2. Бул бизге I1'де тапкан жардам берет. I1 демек I2 минус I3. I2 бул 5 ампер минус 3 ампер, 2 ампер. I1'де табып алдык. Эми E1'де табыш керек. E1 үчүн биз жөн эле Кирховдун биринчи законун кайрадан жазабыз. Кирховдун биринчи закону E1 минус E2 жанагындай эле барабар I1 4 плюс 1 Ом, то есть 5 Ом, и плюс жанакы эле I2 көбөйтүү 2. Так, ошондо E1 барабар E2 бул 5, кошобуз I1 2, 2-ни 5ке көбөйтсөк 10, I2 бул 5, 5-ти 2 көбөйтсөк ал дагы 10. И аягында бизде 25 вольт деген жооп келип чыкты. Так, баары бүткөн жок, бизде 7-чи суроо калып калды, 20 балдык. Так, 7-чи суроодо бизде бир массасы М болгон точечный зарядты чипке илип коюптур. Анан бул заряд ал жактагы кондуктор материалдан жасалган сферага тартылат экен. Анан эмне үчүн тартылат? Себеби неменин кондуктор сферанын бетинде индукциялык заряддар үйүлүп калат. Так, биз маанисин билбейбиз. Давайте, допустим, неме дейли. Допустим, бизде Q бул 0дон чоң заряд. Эгерде Q 0дон чоң болсо, демек могул жакта минус заряддар үйүлүп калат. И ошон үчүн бул эмне? Бул сферага тартылат. Анан ушул тартылганы бул зарядты эки жакка термелдеп дагы, анан маятник болуп калат. Вот ошол маятник болуп калса, анын периоду канча болот? Период эмес, эмеси циклдык жыштыгыны дейт. То есть омегасы канча дейт.
Бул суроону чыгараардан алдын бизге бир идея керек, бир түшүнүк керек. Метод изображений деген метод бар. Ошону колдонушубуз керек бул суроо үчүн. Так, метод изображенийдин мааниси эмнеде? Так, давайте вот азыр ошондой эле сфераны карайлы, эки какой-то бир зарядты карайлы. Q дегенчи. Бирок бул Qнун биздин суроого азырынча тиешеси жок. Бул жөн эле өзүнчө бир кичинекей башка суроо дейли. Биздин проблема эмнеде? Вот азыр бизде тогот көрчү материалдан жасалган сфераны алып келсек, анын бетинде заряддар пайда болот. И алардын кандай заряддар пайда болуш өзгөрүшүнү биз билбейбиз. Распределение заряданы бир теңдемеси жок сүрөттөй турчучу. Ошон үчүн биз эмне кылсак болот? Биздин идеябыз мондай азыр. Биз азыр мына сфераны башка бир заряд менен алмаштырабыз. Ал жерде Q' деген заряд менен алмаштырайлы. И вот ошол Q' жараткан эмеси, электр талаасы жана потенциалдары ушул сфераныкына бирдей болотчу. Вот, то есть биз азыр ушул сфераны Q' алмаштыргыбыз келип жатат. Эми аны алмаштырчу болсок, Q' жараткан потенциал неменикинин өзүндөй болуш керек дедик, могул сфераныкынын өзүндөй болуш керек деп. Так, давайте вот бир эмелерди карайлы. Сферанын бетиндеги бир точканы карайлы. Анан Q'га бириктирели. Эми бул жерде давайте мынаны R1 дейик, муну R2 дейик. Так, эгерде R1 деген мына R1 болот. Q' немеге чейинки? Биз карап жаткан точкага чейинки. Давайте P деп коелук. Вот P точкасына чейинки аралык. Бул болсо бул шардын радиусу болот. Эми P точкасындагы потенциалды жазайлы. P точкасындагы потенциал эмнеге барабар? Бул 1/4π эпсилон 0 Q бөлүнгөн P'га чейинки аралыгы R2, анан Q' бөлүнгөн P'га чейинки аралыгы R1 дедик. Вот, ВП ушундай жазылат экен. И бул 0го барабар болуш керек. Эмне үчүн? Себеби биздин сферабыз бул жерге уланып койгон. То есть жерге уланган болсо, анын потенциалы жердикине болуш керек, а жердин потенциалы 0го барабар. Вот бул жактан бизге мондай байланыш чыгат. Q бөлүнгөн R2 барабар Q' бөлүнгөн R1. И с минусами, минустун кылабыз. Так, биз азыр Q менен Q' байланышты таптык. Эми R1 менен R2 жазып чыгайлы. Ал үчүн, так, давайте мына жерде альфа дейли. И еще давайте мына Q' астына жазайлык. Так.
силерге көрүнүп атабы? Жакшы эле. Окей. Эми немени табыш үчүн, ар бир менен ар экини табыш үчүн биз косинустардын законун жазышыбыз керекпиз. Сначала башында мына чоң үч бурчтукка r2 квадрат барабар r квадрат плюс так астындагы аралыктарды дагы белгилеп алышыбыз керекпиз. Давайте мынаны d дейик. Анан мынаны болсо q штрихтин сферанын ортосуна чейинки аралыкты d штрих дейли. Ошондо r2 квадрат бул r квадрат плюс жөн эле d квадрат болот. Минус 2rd косинус альфа. r1 квадрат болсо ошондой эле r квадрат, бирок аралыгы аныкы d штрих болот. d штрих квадрат минус 2r d штрих. Мунун бурчу дагы наркыныкы окшош косинус альфа болот. Эми ал эки теңдемени бириктирсек, так r1 так мына жерде тамырасын алсак болот. Же сначала давайте вот мына теңдемени алайлы дагы. Квадратка көтөрөйлү. Так, перед этим давайте мындай кылайлы. Так, q бөлүнгөн q штрих минусом r1 барабар r2 болобу. Вот. Ошону квадратка көтөрөйлү. Анан мына жактан r1 менен r2-ни ичине салайлы. Ошондо бизде сол жагында q квадрат бөлүнгөн q штрих квадрат кошонун ичинде r1 квадрат болуп калат. r1 квадрат деген бул r квадрат плюс d штрих квадрат минус 2r d штрих косинус альфа барабар r2 квадрат. r2 квадрат деген бул r квадрат плюс d квадрат минус 2r d косинус альфага барабар. Вот. Эми бул жактан биздин максатыбыз азыр d штрих менен d-нын байланышын табуу. Вот эгерде байланышын тапсак, анда q штрих менен q-нун да байланышы болот. Экөөнү чыгарып d штрихти анан q штрихти таап алсак болот. Анан d штрих менен q штрихти тапсак, демек биз сфераны толугу менен q штрих заряды менен алмаштырсак болот. И бизде эч нерсе өзгөрбөйт системадачы. Себеби q штрих жараткан потенциал сфера жараткан потенциалдын өзү болуп калат. Вот, и электр талаасы дагы так ошондой болот. Вот. Эми бул теңдеме менен эмне кылабыз? Так, эгер байкасак, мына жердеги альфаны биз каалагандай кылып тандасак болот. Эмне үчүн? Себеби немеси q штрих жараткан потенциал любой бир точкада сфераны кандай болуш керек? То есть альфа бизде любой болушу мүмкүн. Бирок биздин максатыбыз үчүн биз альфаны кандай тандайлы? Косинус альфа барабар 0 боло тургандай кылып тандайлы. Эгерде ошондой кылып жазсак, мына жерде 0 болот, мына жерде 0 болот. И бизде моундай теңдеме пайда болот. Так. Ой, мына жерде квадрат, мына жерге болуп калат. Q. Ладно, айырмасы эле жок, ушундай бойдон тура берсин. Так, q бөлүнгөн q штрих квадраты r квадрат плюс d штрих квадрат барабар r квадрат плюс d квадрат. Себеби косинус альфа барабар 0 деген точканы карап жатабыз. Вот, бул бир теңдеме. Анан бизге дагы бир
теңдеме жетишпей жатат. Так, эми экөөнүн байланышын табыш үчүн биз эмне кылсак болот? Экинчи байланышты табыш үчүн мындай кылсак болот. Биз азыр ал эки теңдемени алабыз дагы. Өйдөдөгөнүн астында экөөнү бири-бирине кошуп чыгабыз. Экөөнү кошсок, өйдөдөгү менен астагычы. Ой, кошсок дедим го. Кемитсек. Кемитсек бизде эмне болот? Сол жакта карагыла. Q бөлүнгөн Q' квадрат жалпы неме болот? Жалпы фактор болот. Анан кашанын ичинде r квадрат плюс d' квадрат, бул жерде да r квадрат плюс d' квадрат болот. Экөө кыскарып кетет. Анан жалгыз калат ушул нерсе, бул 2 минус 2r d' косинус альфа болуп калат. А оң жакта намного оңоюраак. Бул жакта сразу эле көрүнүп турат, что r квадрат анан d квадраттар кыскарып кетет, анан оң жакта жөн эле минус 2r d косинус альфа калат экен. Бул жерде косинус альфа r минус 2 илер баары кыскарат дагы. Бизде мондай байланыш чыгып калды. D барабар d' Q бөлүнгөн Q' квадраты деген. Вот, ушундай бир байланыш чыкты. Эми нал менен азыркы тапкан теңдемени алып, d' менен деген байланышын табыш керекпиз. Так, аны үчүн ал жерден Q бөлүнгөн Q' квадратты так, эмне болуп калат бул? D бөлүнгөн d' алабыз дагы. Ал жака коебуз. Ордуна койсок, бизде r квадрат плюс d' квадрат бөлүнгөн. Так, бул жер d' болуп калат, Анан бул жер көбөйтүүдө болот. Барабар r квадрат плюс d квадрат. Так, давайте мына d-ны алып оң жака өткөзөлү. Бул бөлүү болуп өтүп калат, Эми давайте более упростим, жеңилдетели. Бөлүп чыксак, бизде r квадрат бөлүнгөн d' плюс d' барабар r квадрат бөлүнгөн d плюс d'ге плюс d болуп жатат. Эми мынаны алып сол жака өткөзөбүз, d' алып оң жака өткөзөбүз. Экөөнү алмаштырсак, бизде r квадрат кашанын ичинде 1 бөлүнгөн d' минус 1 бөлүнгөн d барабар d минус d'. Эми бул жерде так, мына кашанын ичидегини эсептесек, экөөнүн жалпы бөлүмү бул d' d болот. То есть мынаны биз d'га көбөйтөбүз. А оң жактагыны d'. Вот. Көбөйтүп чыксак, бизде r квадрат кашанын ичинде d минус d' бөлүнгөн d'. А оң жакта d минус d' как раз мына экөө кыскарат дагы. Бизде r квадрат барабар d' деген теңдеме чыкты. Бул жактан биз d' жазып алсак болот, Так, бул жактан d' бул r квадрат бөлүнгөн d.
Вот. Бул биздин Д'ге болгон байланышыбыз. Ал эми коштрихти табыш үчүн муну алып, мына жерде ордуна койсок болот. Давайте ошону жазып чыгайлы мына жерге. Так, q бөлүнгөн коштрихтин квадраты бул d бөлүнгөн d штрихке барабар. То есть бул так, d квадрат болуп калат, бөлүнгөн r квадрат болуп калат. Так, эки жак тең тамырга алып, q штрихке жазсак, q штрих барабар q көбөйтүү r бөлүнгөн d болуп калат. Бирок бул жерде биз минусту коюшубуз керек болот. Мааниси, то есть q штрихтин белгиси, знагы q'нукунан терс болуш керек. Эгерде бирдей болбосо, биздеги мына теңдеме иштебей калат. Себеби бул жерде r2 менен r1 экөө тең плюс, анан демек мына экөөнүн мааниси терс болуш керек. Вот. Так, мында белгилей алайлы. Все, q штрихти таптык, d штрих таптык. Вот. Болду. Бул сурообузга даярдык болчу. Эми суроону чыгарышка даярбыз. Суроону чыгарган даярбыз. Даярбыз десек болот эмичи. Так, давайте. Ну, эң кыйыны уже артта калды. Суроо почти чыгып калды. Давайте азыр мен мынаны көчүрөйүн, дагы жаңы бет ачып алайын. Жетеби экен ушулай. Так, биздин системабыз азырынча ушундай. Карагыла, эгерде демек бизде q анан q заряды бир жерге байланган сферанын астында турса, биз сфераны q штрих менен алмаштырсак болот экен. Анан анын аралыгын, анан зарядынын белгисини таап алдык, теңдемелериничи. Q аркылуу, Q анан d аркылуу көрсөткөн теңдемелерди таап алдык. Эми дагы бир факты маанилүү, то что q менен q штрих бир сызыкта жатышы керек. Эми бул биздин сурообузга, биз чыгара турган суроого маанилүү болот, себеби карагыла, бизде азыр бул жерде сфера турат, анан q менен немени бириктирсек азырчы. Давайте түзүрөөк кылайык. Так, вот экөөнү бириктирдик. Анан биздин q штрихибиз где-то могул жерде жатат. Анан биздин d штрих могул болот. Могул жерде d штрих и мунун заряды q штрих болот. То есть биз азыр сфераны ушул q штрих заряд менен алмаштырып алабыз дагы. Анан Ньютондун экинчи законуну жаза баштайбыз. Так, эгерде биз эмени сфераны q штрих менен алмаштырсак, ал анан q'ну биз альфа бурчка бурсак, экөө бири-бирине тартылып баштайт, F деген күч менен. Давайте F'тин маанисин жазып алайлы. F неге барабар болот? F барабар 1 бөлүнгөн 4 π эпсилон 0. Потом экөөнүн заряддарын көбөйтүүнүсү q штрих бөлүнгөн экөөнүн ортосундагы аралыгы. Так, мына биз d дейбиз, То есть q'дан сферанын центрге чейин биз d дегенбиз. Ошон үчүн бул жердеги аралык, экөөнүн ортосундагы аралык
d минус d штрих болот. И ушунун квадраты. Так, q штрихти ордуна койсок, анан d штрихти ордуна койсок, бизде теңдемес мындай формага келет. 1 бөлүнгөн 4π эпсилон 0 q квадрат rd бөлүнгөн d квадрат минус r квадраттын квадраты. Ушундай формага теңдемебизди биз алып келдик. Так, эми так, давайте d-ны биз белгилүү немелер менен, значениялер менен жазып алайлы. Так, d-ны табыш үчүн биз немени жазсак болот? Косинустардын законуну. Мына жерде үч бурчтук пайда болду да. Так, q-ну анан сферанын центри, анан дубалдагы точкаларды бириктирсек үч бурчтук пайда болот. Ошон үчүн косинустардын закону боюнча так d барабар болот кичинекей l квадрат плюс. Так, давайте мынауны чоң l деп алайлы. Жок, токтоо, эмес. Мынау чоң l. Чоң l квадрат минус 2 чоң l кичинекей l и косинус альфа экөөнүн ортосундагы бурч. И мына аягында тамырасын алып коюш керек. Все. Бул биздин d болду. Эми так, дагы бир момент биз эмени белгилеп алышыбыз керекпиз. F-тин багытынычы. Давайте жакындатайын. Анан так, эгерде давайте мына жипти улантсак, бул жака кетет. Анан мына линияны перпендикулярный деп алайлы. Жашыл линиялар бири-бирине перпендикулярдуу болот. Анан дагы бир момент. Так, давайте мына бурчту бета деп алайлы. Ошондо карагыла. Азыр мына жер альфа болсо, демек, мына жерде бир параллельный чейли, жипке параллельничи. Ошондо мына жерде альфа болот. Анан мына жер бета болот. Симметрия үчүнчү. Кийин мына жер альфа болсо, демек бул жер дагы альфа. То есть мына бурч толугу менен бул альфа плюс бета болот. Вот. Эмне үчүн бул бурч керек? Себеби биз азыр f-тин компоненталарын эсептейбиз. Эгерде мына f болсо, бизге азыр f-тин биздин траекториябызга караган компонентасы керек. Так, эгерде мына f болсо, муну биз f перпендикулярный деп алайлы. Вот, бизге азыр ошол f перпендикулярный как раз керек болот. Ньютон экинчи закон жазгандачы. Себеби биздин шарик f параллельный компонентасы бул тарапта кыймылдайт. Бул только перпендикулярный тарапта кыймылдайт. Жипке перпендикулярный. Так, все. Эми улантсак болот. Так, f перпендикулярный деген бул f көбөйтүү синус болот. И мына жердеги бурч. А бул бурчту биз альфа плюс бета деп алдык. Эми эмне? Так, эми карагыла. Ньютон экинчи закон жаза турчу болсок, бул f перпендикулярный барабар болуш керек минус m омега квадрат. Так, альфа 2 точкасы менен, Так, альфа 2 точкасы менен бул бурчтук ылдамдануу. Окей, то есть бул омеганын, дедим го, бул альфанын ылдамдыгынын өзгөрүүсүнүн ылдамдыгы. То есть бул альфанын бурчтук ылдамдыгы. Ушундай белгилеп алайлы. Азыр биз f
перпендикулярныйды коебуз. Анан бул жерде бизден неменин гармонический колебаниянын гармоникалык термелүүнүн теңдемеси чыгат. Ошол жерден нал омега квадратыбызды табып алабыз деген үмүтүбүз бар бизде. Ага чейин биз азыр баарыны бири бириге салып чыгыш керек. Так, биз азыр бетаны киргизбедик беле. Давайте бетанын байланышын жазып алайлы. Так, bizde эгерде так нал жерди карасаңар, bizde так d синус бета, d синус бета деген мына аралык барабар l синус альфа. То есть l синус альфа деген мына. Экөө бири-бирине в принципе тең болуш керек. То есть биз азыр просто мына аралыкты эки башка жол менен жазып бири-бирине барабар дедик. Вот, мындай бир приближение бар. То есть экөө бири-бирине барабар. И еще азыр биз эки приближение киргизишибиз керекпиз. Bizde альфа менен бета өтө кичинекей бурчтар болот. Ошону эске алсак, анан дагы эмнелер керек? Так, альфа менен бета бизде бирден өтө кичинекей. Анан эгерде кичинекей бурчтар үчүн бизде мондай немелер бар, синус. Кичинекей бурчтар үчүн синус x примерно x, анан косинус x болсо примерно 1 минус x квадрат бөлүнгөн 2 кичинекей бурчтар үчүн. Вот ушул экөөнү азыр колдонобуз. Так, эгерде бета менен альфа кичинекей болсо, бизде нал байланыш просто d бета барабар l көбөйтүү альфа болуп калат. Так, бул жактан бета үчүн жазып алайлы. Бул l бөлүнгөн d көбөйтүү альфа болот экен. Биздин немебиз бетабыз. И еще кийинкиси. Биз азыр d-ны карасак. D деген эмне болчу бизде? Так, d деген бизде өйдөдө жазылганбыз. D барабар. Так, давайте d квадратты жазып турайлы пока что. D квадрат бул l квадрат плюс l квадрат минус 2l чоң l косинус альфа депчи. Вот бизде альфа кичинекей болгон үчүн мына приближениени колдонойлу. Ошондо d квадрат барабар l квадрат плюс l квадрат минус 2l анан 1 минус альфа квадрат бөлүнгөн 2 болот. То есть d квадратты биз l квадрат плюс кичинекей l квадрат минус 2l кичинекей l и плюс 2лер кыскарат дагы l болуп калат. Эми так, и еще мына жерде бизде l минус lдин квадратыга барабар болуп калат. Демек бизде d примерно барабар тамыр астында l минус lдин квадраты и плюс мына жерде альфа квадратын унутуп калыппыз. l альфа квадратка барабар. Все, эми баарыны ал жака коюшубуз керекпиз f'тин ордуна. Так, давайте мына жерге шашпайсыздан жазып баштайлы. Так, f перпендикулярный, ошондо бизде бул 1 бөлүнгөн 4 пи эпсилон 0 көбөйтүү. Так, q квадрат r анан теперь неме башталат? Өйдөдө бизде d болуш керек. D'нын ордуна
D'нин ордуна тамыр астында L минус L квадрат плюс LL альфа квадрат. И астында болсо бизде D квадрат минус R квадраттын квадраты экен. D квадрат деген бизде бул L минус L'дин квадраты и плюс L альфа квадрат. Бул D квадрат болду. Мындан кемитебиз R квадрат. Кашан жабабыз? И муну көбөйтөбүз. Синус альфа плюс бета же болбосо жөн эле альфа плюс бетага. То есть альфа кошулган бета, а бета деген бул альфа L бөлүнгөн D. Вот. Так. Эми дагы бир эки деталь карагыла. Бизде эгерде альфа менен бета кичинекей болсо, бизде D'ни болжол менен чоң L минус кичинекей L десек болот. Наоборот. L минус чоң L деп жазып алсак болот. Себеби мына аралык бул кичинекей L, анан бул жер чоң L, и альфа менен бета өтө кичинекей болсо, биздики почти түз сызык болуп калат да, анан D'ни биз моундай жазсак болот. Эгерде ушул туура болсо, анда биз мына жерде L минус L квадратты биз D квадратка алмаштырсак болот. Вот ошону алмаштырайлы, бул биринчиси. Так, чоң L минус кичинекей L, анан кичине L минус чоң L айырмасы жок болот. Себеби биз азыр квадратка алып жатабыз да. Ичиндеги минус болот. Минустун квадраты все равно плюс болуп калат. Ошон үчүн айырмасы жок болот. И еще мына жерде альфа квадраттарды 0 деп салалы. Себеби альфа бизде и так кичинекей да. Демек, альфа квадрат бизде андан да кичинекей болот. Ошондо бизде f перпендикулярный барабар болот 1 бөлүнгөн 4 пи эпсилон 0 q квадрат r. И потом мына жерде тамырдын астында бизде жөн эле L минус L калат, а ал деген бизге D-га барабар. Астында болсо D квадрат минус R квадрат. Мына жерде квадрат унутуп калыппыз. И мына жерде еще раз квадрат. Потом мына жерде альфаны кашан сыртына чыгарсак болот. И кашан ичинде 1 плюс L бөлүнгөн D калат. И мына жер альфа. Вот, и ушул барабар болушу керек минус m омега квадрат альфа и двойная точка. Ладно, давайте шпайле. Барабар m омега квадрат и альфа с двойной точкой. Вот. Так, стоп. F барабар. Так, мына жер омега квадрат эмес, мына жер L болуш керек, Мен что-то адаштырып алыптым. МА и мына ал бизде Ага барабар. А деген бул альфанын бурчтук ылдамдануусу көбөйтүү аралыгы L. Вот эми туура болду. Все, почти болду. Так, мына жерде еще минус бар. Бул жерде азыр эки жагын тең ML-ге бөлсөк, то есть мына жерде ML-ди бул жака өткөзсөк, допустим, мына жерге кошуп койсок, ML депчи. Мына жерде калганы альфадан сырткары биздин омега квадратыбыз болуп калат. Так, мына жерде минус коюп коелу. Вот ошол биздин жообубуз болот. Так, давайте варианттарды салыштырайлы. Бул жерде q квадрат rd бөлүнгөн ml d квадрат минус r квадрат и 1 плюс L бөлүнгөн d. И варианттарды карап чыксаңар,
Bizde A variantı. Так. A variantı туура келип калат. Так, мына бизде омега квадрат болсо, мунун тамырасын алсак, мына жерден q чыгат, мына жерден d квадрат минус r квадрат чыгат. Анын тамырасында бизде rd бөлүнгөн ml и 1 плюс l бөлүнгөн d. Вот. rd бөлүнгөн ml и 4π эпсилон 0. Так, стоп. Так, ладно, давайте мына жерде омеганы шашпай жазып чыгайлычы. Так, эгерде мына омега квадрат болсо, демек омега bizde. Так, тамырасын алсак, мына жактан q чыгат и d квадрат минус r квадрат чыгат. Потом тамырасында bizde башында 4π эпсилон 0 калат. И үстүндө bizde rd бөлүнгөн m чоң l и мына жерде 1 плюс l бөлүнгөн d турат. Вот ошону биз d плюс l бөлүнгөн d деп алайлы. И d барабар кичинекей l минус чоң l дегенди эстейли. Ошондо d плюс чоң l мына кичинекей lге барабар болот. То есть мына бизде бул по сути кичинекей l. Анан мына 2d кыскарат. Вот. И жообубуз вот ошондо. Q бөлүнгөн мына жерде d'ни l минус l деш керек. L квадрат минус l квадрат минус r квадрат тамырасында rl бөлүнгөн ml болуп калат. И жоопторду карасак, вот rl бөлүнгөн ml и 4π эпсилон 0. Вот ошон үчүн бизде туура жооп А варианты болот. Вот. Так, и на этом все. Акыркы суроо болду. Барыңар көргөнүңөр үчүн рахмат. Барыңар тынч тургула.